Бүгін Қазақстандың президенті Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга расмий сапары менен келди. Жогорку даражалуу мейманды Манас аэропортунан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тосуп алды. Токаевдин расмий сапары алкагында президент Садыр Жапаров менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Ошондой эле мамлекет башчылары тар жана кеңирээк курамда эки тараптуу жана көп тараптуу форматта кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулашты. Биз мамлекеттерибиздин ортосунда дипломатиялык мамилелердин орногондугунун 30 жылдыгына карата өтүп жаткан Касым-Жомарт Кемелович Токаевдин расмий сапарына өзгөчө маани беребиз. Бул биздин мамлекеттерибиздин мамилелеринин жогорку деңгээлинин жана эки өлкөнүн ортосундагы ишенимдүү саясий диалогдун далили. Урматтуу достор, 30 жыл ичинде биздин жакын коңшулук мамилелерибиз жана достугубуз биргелешкен аракеттерибиз менен үзгүлтүксүз бекемделип келе жатты. Жана эки өлкө ортосундагы стратегиялык өз ара байланыштар жана союздаш мамилелерибиз тереңдеп келди. Биз эң жакын коңшу, бир тууган элдерденбиз жана биз мамилелерибизди мындан ары да бекемдеп, кеңейтүүгө даярбыз. Казакстан стратегиялык, саясий жана экономикалык жактан Кыргызстандын башкы өнөктөшү буга чейин эки мамлекеттин ортосунда 180ден ашуун келишимге жана макулдашууга кол коюлуп, укуктук база негизделген. Азыркы учурда Касым-Жомарт Токаевдин келиши менен эки мамлекеттин ортосундагы алака жаңы деңгээлге чыгуусу күтүлүүдө. Көп жакты ыкпалдаштыкты жаңа деңгээлге көтөрүү. Биринчиден, урматтуу Садыр Нуркожоевич, чакырууңузга ыраазычылык билдирем. Казакстан үчүн дагы эки мамлекеттин ортосундагы алаканын бекем болушу абдан маанилүү. Дипломатиялык мамилелердин орношунун 30 жылдыгын белгилөөнүн алкагында үстүбүздөгү жылы бир катар иш-чараларды өткөрүү мерчемделген. Жыл аягына чейин Казакстанда Кыргызстандын маданият күндөрүн өткөрүү пландалууда. Расмий сапардын алкагында биргелешкен Кыргыз-Казак индустриалдык соода логистикалык комплексин Ак Тилек жана Кара Суу автожол өткөрмө пункттарынын аймагында курууга капсула салынды. Капсула салуу аземи министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов менен коңшу өлкөнүн вице-премьер-министри, соода жана интеграция министри Бахыт Султановдун катышуусунда өтүп, алар мамлекет башчыларына комплекстин курулушу тууралуу белгиленген план боюнча отчет беришти. Жыйындын катышуучуларына комплекстин курулушуна капсула салуу аземинен видео тасма көрсөтүлдү. Урматтуу Бакыт Туралханович, урматтуу бүгүнкү чоң майрамдын, аземдин коноктору. Бүгүн албетте менимче ушул Чүй жергесиндеги тарыхый күндөрү бири деп эсептеймин. Себеби биздин мамлекет баштардын чечими менен 2 жылдан бери даярдалып аткан индустриалдык соода логистикалык бордолун бүгүн ачылыш аземин биз күтүп атабыз. Бул проект абдан жакшы проект. Биздин Казакстан бордош мамлекетибиз менен соода саттык мамилелерибизди, экономикалык мамилебизге, биздин бюджетке киреше түшүү маселесин чечүүгө чоң салым кылат. Ошондой эле тараптардын жолугушуусунда Кыргыз-Казак биргелешкен өз ара аракеттенүүсүн өнүктүрүүгө багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Кыргызстан-Казакстан кызматташуу алкагында эки тараптуу келишимге кол коюлган. Бул келишим ушул чек арабыздагы индустриалдык оптово логистический центр курулат. Андан тышкары дагы 3 оптово логистический центрлар курулмак. Казыркы күндө Казак тарап менен инвестор табылып, бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп болгондой меморандумга кол коюлган. Бул меморандум ушу биздин ич-ара соода жүгүртүүбүзгө дагы кошумча бир салым кошот деген ишенич менен үмүт кылып турабыз. Белгилей кетсек, өлкө башчы Садыр Жапаров 2-3 мартта мамлекеттик сапары менен Казакстанга барган. Анда эки өлкө башчы тар жана кеңири форматта эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулашкан. Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаров президенттик кызматка келгенден бери Кыргызстанга келген алгачкы мамлекет башчы болуп калды. Ал эми бүгүн старт алган Евразиялык экономикалык форумдун алкагында өтүүчү Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкө башчыларынын саммити 27 май видеоконференция форматында өтөт. Оффлайн форматта бир гана Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев катышат. Белгилей кетсек, Казакстандын президентинин расмий иш сапары эки тараптуу мамилелердин 30 жылдык мааракесине туш болду. Мырзайым Жолдошбекова, Адлет Марсбеков, 5 канал.